Тай келип отурабыз. Көрүнгөн, мен дагы мына 3-4 күндөн бери көрүп атам, көрүнгөн ар түрдүү карталарды алып алышып, билерман болуп кетишти. Бардыгы эле. Бул өзгөнгө буту баспаган, компромат каерде экенин билбеген. Мен бир кече күнү бирөөсү укмуш бир жамандап жазган экен. Анан айттым, менин мүмкүнчүлүгүм бар да текшергенгечи. Ушул ким экен карагылачы деп текшертсем, ал адам өзү нарындык болот экен. 2016-жылы Кыргызстандан чыгып кеткен экен. Так, ошол каяктадыр бир жерде жатып алып, ушул жазып атат да оозуна келген нерселер мененчи. Өзү жаш бала экен, жаш бала. Ал менин балдарым менен тең болсо керек. Мына көрдүңөрбү? Ошондой нерселерге кабыл болбош үчүн, ошондой ар түрдүү адамдар, ар түрдүү сөздөрдү таратпаш үчүн биз силерге келип ушуну ачык айкын жеткизейли деп чечтик. Бул маселе боюнча биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров дагы менен да талкууладык. Кече бул жака келердин алдында дагы мен талкуулап, ал киши менен талкуулап учурашып чыктым. Ал киши да баарыңыздарга жылуу саламын айтып жиберди. Ушуну жеткизип коеюн. Урматтуу туугандар, эми ошол болгон келишим боюнча мен силерге так айтып берейин. Бардыгын болгонун болгондой. Тынч отуруп угуп туруңуздар. Суроолоруңуз болсо жооп беребиз, аягына чейин. Жооп беребиз. Эч кандай бул жерде бир жаап жашыра турган нерсе жок. Урматтуу эл журт, Ташкентте биз ошо 3 күн болгондо сүйлөшүүлөр жүрүп олтуруп, экинчи күнү сүйлөшүүлөрдү түнкү саат 2:30 токтоттук. Ошого чейин сүйлөшүүлөр болду. Ушул жерде отурган балдарыңыздар, биз менен барган делегациянын бардыгы бири калбай ошол жерде катышты аягына чейин. Ошо 2:30 бир мындай бир эмеге келдик, мындай келишимге келип калдык. Талашып тартышып отуруп. Бирок ошол эле мезгилде эртеси күнү саат 9-да кол коебуз дегенбиз. Эртеси күнү дагы кол кое албай 9-да. Себеби кол коердун алдында дагы көп маселелер чыга баштады. Так, кийин абеттен түштөн кийин саат 4-тө кол койдук, саат 6-да биз учуп кеттик. Саат 4-тө кол коюп, саат 6-да учуп кеттик. То есть сүйлөшүүлөр өтө мындай жеңил болгон жок да. Анан бул жерде сразу башынан эле айтып коеюн. Сүйлөшүүлөр жүргөндөн кийин, азыр кол коюлгандан кийин көпчүлүгү көпчүлүк эмес, ар түрдүү жанагыдай айтып атпаймынбы, оозуна алып жетпеген провокаторлор, мен аларды ушундай эле атаймын. Капа болсо капа болсун. Так, Кыргызстан утулду, Өзбекстан утулду, же Кыргызстан утту, Өзбекстан утту деген сөздөр жазып атышат. Андай эмес туугандар. Андай эмес. Чегараны талкуулаганда эч бир өлкө утула турган, утулбай турган акыбалга келбейт. Тем более мына силердин балдарыңар катары мени жакшы билесиңер. Мен кантип эле ошо кыргыздын 1 метр жерин же болбосо утула турган акыбалга алып келип коеюн. Эч качан андай болбойт. Андай болгон да жок. Эки өлкөнүн ошол делегациялары, Өзбек Республикасынын премьер-министри менен мен чогуп отуруп экөөбүз бетме бет бир 4-5 сааттай сүйлөштүк окшойт. Бетме бет. Так, 2-ден. Мен 2 адам алып кирдим, ал киши 2 адам алып кирди. Ошо менен 4-5 саат отуруп алып сүйлөштүк окшойт. Так, ошентип отуруп эки өлкөнүн комиссиялары акылдашып, макулдашып, биз макул болуп, алар дагы макул болуп, согласияга келип, не деп коёду, согласие? Макулдашууга келип, эки өлкө тең макул болуп, анан кийин чечим кабыл алдык. Так, кандай чечим кабыл алынды? Биздин Өзбек мамлекети менен бир нече такталбаган, эң негизги такталбаган жерлерибиз бар болчу. Ошол жерлердин бардыгына макулдашып такталып бүттү. Мындан ары Өзбек мамлекети менен Кыргыз мамлекети ортосунда такталбаган деген сөз болбойт. Чегара деген гана сөз болот. Чегара деген гана. Бул биздин чегара, Кыргызстандын жери, бул Өзбекстандын жери деген гана сөз болот. Мындан ары кайсыл бир жерлерди биз кээ чегара деген өзгөрүп турат ал. Бул деле мындай тирүү организмдей өзгөрүп турат. Өзгөргөндө элдин макулдашуусу менен, жетекчилердин макулдашуусу менен кээде өзгөрүп, кээде ушундай болуп турат. Ошол маселеде эми мындан ары эгерде
чегара өзгөрө турган болсо, алмашуу жолу менен гана өзгөрөт. Мурдагыдай бул буга чегарасын буну берип койду, алып койду деген болбойт. Алмашуу жолу менен гана. Капыстан ушул Өзгөн районунда, же Кара Суу районунда, же Сузак районунда bir 10 гектар жер өтө бизге керек болсо, 10 гектар жер өтө керек болсо, биз Өзбекстанга кайрылып, ошол 10 гектар жердин ордуна башка жерден 10 гектар берип, ушинтип гана алмашабыз. Бул чегаралар ушинтип мындан ары ушундай болот. Бул такталбаган жер же сеники эмес, же меники эмес деген жер калган жок. Бир гана ачык эле айтып коюш керек, чечме боюнча чечим аягына чейин кабыл алынган жок. Чечме деген мына Кадамжайда районунун бирлик айыл өкмөтүндө Чечме деген булак бар. Билесиздер, былтыр ошол жерде бир чоң жанжал чыгып, эки эл кагылышып да кеткен жери болгон. Ошол боюнча аягына чейин чечим кабыл алынган жок. Эми Чечме булак бүгүн барып көрүп келдим, 2 сотук жер экен. 2 сотук. Бирок ата бабаларыбыздан калган. Ата бабаларыбыздын ошол Чечменин тегерегинде жогор жагында ошол мүрзөлөрү бар жер экен. Эми аны биз мындай бир макулдашууга келе алган жокпуз, ачык айтып коюш керек буну. Ошол бир 2 сотук жер тегереги менен бардыгы бириккенде бир 1 гектардай болуш керек, 1 гектардай чыгып калабы? 1 гектардай жерди биз макулдашууга келе алган жокпуз. Бирок эми ошо 1 гектардай жер деп 2 сотук булакты макулдашпай калдык деп башка жерди таштап кое алган жокпуз. Башка жакты бүтүрүп кое берели, Кудай буйрса ал жактагы бүтөт. Кудай буйрса ал жактагы бир күн бир Кудайдын айткан күнү бүтөр акыры. Ошон үчүн ал жерди биз ошо ойдон калтырдык. Башка точкалардын баары бүттү. Негизинен силерди кызыктырып аткан бүгүнкү күндө эң спорный болуп аткан жерлердин бири бул биздин Кемпироват суу сактагычы боюнча. Так, Кемпироват суу сактагычы. Картадан көрсөтө аласыңарбы? Кемпироват суу сактагычы өзүнүн толук бойдон жанагы толгондо 908 деген, мен мындай цифра менен айтайын, 908 деген горизонталы бар экен. Ошондо суу толуп, 908 деген суу толуп. Мына биздин жээктерге суу толуп, билесиздер аксакалдар, мына жаштарды эле көрүп жүрөсүңөр. Bir 5-6 жылда bir болуп калат, 3-4 жылда bir болуп калат. Суулар толуп асфальтка чейин, тиги жолго чейин жетет. Биягы мына бул Правда айылы, мына Кароол айылдардын астындагы үйлөргө чейин суу жетип, жээгине чейин уруп турат, турабы? Ушул убактар болгон. Ошол деген бул Кемпироват толгондо 908 деген отметка ошол экен. 908 деген отметка. Эми ошондо 908 менен алганда Өзбекстан биздин Кыргызстандын 5737 гектар 5737 гектар жерин ээлеп турган экен. Так, бул 70-ши жылдардан бери экен да, мына 50 жылдан ашып калыптыр. 70 жылдардан бери ушундай экен. Так, эми ошол 5700 гектар жердин, мен баягы алымча кошумчасын айтпай эле тегерек деп айта берейин. 5700 гектар жердин 4100 гектар жерин Өзбекстан бизге берген экен компенсация катары. Ошол 75-ши жылдары, андан кийинки жылдары 80 жылдарга чейин списогу барбы айылдардын? Айылдар списогун бериңчи, мен окуп коеюн. Кайсы айылдарды бергени мен сиздерге окуп берем. Ал жерде толук биздин айылдарыбыз бар азыр, жашап атышат. Кээ бир жерлер, мен бир эле мисал айтып коеюн. Мына Нокен районунда баягы азыр Ош-Бишкек жолу бар го. Ошол карта боюнча Ош-Бишкек жолу дагы Өзбекстанга кирип кеткен экен убагында. Ошол Кемпироваттын эсебинен ошол жерлердин бардыгын кайрадан биз кайтарып алыппыз.